Лейлектин Андарак айылында жергиликтүүлөр жолду бөгөп салышты. Мындай маалыматты Салам радиосуна Баткен областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Кече 3-июнь күнү саат 14:20 чамасында Лейлек районунун Сумбула айыл аймагынын Искра айылында Тажик улутундагы атуулдардын айыл аймактын балансында турган жерге мыйзамсыз курулган үйлөрүнүн бузулушун талап кылган жергиликтүүлөр Исфана Андарак жолун тосушкан. Искра айылынын кире беришиндеги жол тосулган жерде эки улуттун элдери жыйнала баштаган. Жыйынтыгында Исфана Андарак Исфана багыты боюнча автоунаалар токтотулган. Жыйналган элге жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Бул түшүндүрүү иштеринен жыйынтык чыкпаган соң Баткен областык ички иштер башкармалыгынын начальниги милициянын полковниги Аширалиевдин буйругу менен милиция кызматкерлерине кошумча күч тартылган. Лейлек районунун Сумбула айыл аймагынын Искра айылында жолду түн ичинде тосуп турушкан кыргыз жарандары Тажик улутундагы жарандарга ижарага берилген жер тилкесине курулган үйдү бузабыз деп жөнөгөн учурда коопсуздукту сактап турган милиция кызматкерлери тарабынан токтотулуп түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Азыркы тапта чогулуп турган эки элдин коопсуздугун камсыздоо жана коомдук тартипти сактоо максатында милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Ал эми Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов Салам радиосуна бул тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты.